Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сабагыбызда аналогиялар же болбосо окшоштуктар бөлүмүндөгү дагы бир байланышуу жолуна токтолобуз. Жалпы конкреттүү же болбосо бул түрлөр байланышы же болбосо мисал категория деп атап жүрөбүз. Демек, жалпы категория бул кандайдыр бир түшүнүктөрдү камтыган жалпылоочу бир топ же класс дегенди туюндурат. Ал эми конкреттүү деген бул жекелик. Демек, жогоруда айткан бир топко, группага же класска бириккен анын түрлөрү. Бул темага жакшылап түшүнүү үчүн кийинки сабагыбыздын бөлүгүнө токтолобуз. Жалпы конкреттүү же түрлөр байланышындагы аналогиялардын формуласы: биринчи жалпы түшүнүк келип, андан соң конкреттүү, же конкреттүү түшүнүк биринчи келип, андан соң жалпы түшүнүк, же экөө тең конкреттүү, же болбосо мисал түрүндө кездешет. Мисалы, ыр поэма. Ыр демек жалпылык, поэма анын бир түрү. Спорт теннис. Спорт жалпылык, теннис анын бир түрү. Дан буудай. Дан деген бул жалпылык, ал эми анын конкреттүү бир түрү катары буудайды карайбыз. Ал эми экинчи катарды көңүл бура турган болсок, токоч нан. Демек, токоч нандын бир түрү. Биринчи түрү келди, андан соң жалпылык келип атат. Угуу сезим. Бул жерде дагы угуу сезимдин бир түрү. Сел кырсык. Демек, биз жалпы кырсык деп атайбыз, ал эми сел анын бир түрү. Үчүнчү байланыш: кызыл жашыл, тарых география, сабиз пияз. Бул жерде экөө тең конкреттүү же болбосо түр боюнча келип атат. Кызыл жашыл жалпылыгы түс, тарых география жалпылыгы илим, сабиз пияз жалпылыгы жашылчалар. Демек, түрлөр байланышы менен байланышкан окшоштуктар мына ушул сыяктуу 3 формулада кездешет. Буга биз туура жоопту табууда көңүл бурушубуз кажет. Көңүл буралы. Жалпы сүрөттү карайбыз. Муну биз жалпы тамак аш деп атап коебуз. Ал эми анын конкреттүү түрлөрү: лагман, шорпо, манты, борщ. Демек, жалпы тамак аш, анын түрлөрү: манты, шорпо, лагман жана борщ. Жана башка тамактарды да мисал келтирсек болот. Кийинки мисалга көңүл бурабыз. Жалпы сүрөттө көрүнүп тургандай металл, анын конкреттүү түрлөрү катары алтын, темир, күмүш жана жез. Демек, жалпы металл түрлөрү алтын, күмүш, жез, темир жана башка металлдарды айтсак болот. Кийинки мисалды карайбыз. Сүрөттө көрүнүп тургандай булар жашылчалар. Ал эми алардын конкреттүү түрлөрү катары кайсыларды атайбыз? Картошка, пияз, бадыраң, помидор. Демек, булар жашылчанын түрлөрү. Ал эми окшоштуктарда жашылча картошка, жашылча бадыраң, жашылча помидор, жашылча сабиз деген жуп сөздөрдү кездештирсек болот. Тесттик суроолорго көңүл бурабыз. Идиш казан формуласы демек: биринчи жалпылык, экинчи жекелик. Идиштин бир түрү казан. Жооптор: гүл чөп. Жооп туура эмес. Себеби чөп гүлдүн бир түрү эмес же гүл чөптүн бир түрү эмес. Форель балык. Жооп туура эмес. Себеби бул форель балыктын бир түрү. Бул жерде орун тартип дал келбей калды биздин үлгү жупка. Эгерде балык анан форель деген байланыш болсо, анда жооп туура болмок. Калпак тебетей. Жооп туура эмес. Себеби бул жерде экөө тең баш кийимдин түрлөрү. Мисал түрүндө кездешип калды. Бизде бир гана жооп калды: курал мылтык. Жооп туура. Демек, курал жалпылык, ал эми мылтык анын бир түрү. Идиштин бир түрү казан, куралдын бир түрү мылтык.
Кийинки тестке өтөбүз. Таару, арпа. Бул жерде мисал түрүндө келип атат. Экөө тең конкреттүү болуп калды. Булардын жалпылыгы дан. Дандын түрлөрү таару жана арпа. Демек, мына ушул байланышта келген, ушул формулада келген туура жоопту издейбиз. Кант, кызылча. Жооп туура эмес. Себеби кант кызылчадан жасалат. Бул жерде түр байланышы жок. Алма, өрүк. Жооп туура. Демек, таару, арпа дандын бир түрлөрү болгон сыяктуу эле алма, өрүк мөмөнүн түрлөрү. Ал эми түс кызыл. Жооп туура эмес. Себеби түстүн бир түрү кызыл. Теннис, спорт. Бул жерде да жооп туура эмес. Себеби теннис спорттун бир түрү. Ал эми мисал түрүндө кездешкен жооп бул алма, өрүк деген гана жооп болду. Кийинки суроого өтөбүз. Биология илим. Демек, биология илимдин бир түрү, биринчи түрү келди, экинчи жалпылык келип атат. Жоопторду издейбиз. Спорт, таймаш. Жооп туура эмес. Бул жерде түр байланышы жок. Баклажан, сабиз. Бул жерде түр байланышы бар, бирок экөө тең жалпылыгы жок эле, мисал түрүндө кездешип калды. Көк, асман. Жооп туура эмес. Бул жерде дагы түр байланышы жок. Көк, асман дегенди биз синонимдик байланыш катары карасак болот. Демек, бизде бир гана жооп калды. Жооп туура. Жек көрүү бул сезимдин бир түрү. Биологиянын бир түрү, биология илимдин бир түрү болгон болсо, ал эми жек көрүү сезимдин бир түрү. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Тазалоо, сүртүү. Тазалоо деп биз жалпы айтабыз. Ал эми анын түрлөрү сүртүп тазаласак болот, жуусак болот, шыпырсак болот. Мына ушул сыяктуу бир түрү сүртүү экен. Жалпылык тазалоо, сүртүү бир түрү. Жоопторду издейбиз. Капалануу, кайгыруу. Жооп туура эмес. Себеби бул жерде синонимдик сөздөр кетип атат. Жактыруу, сүйүү. Бул жерде дагы синонимдик байланыш болуп атат. Угуу, көрүү. Жооп туура эмес. Бул сезимдин бир түрү, экөө тең мисал түрүндө келип калды. Өзгөртүү, жакшыртуу. Демек, биз өзгөртүү деп жалпы атай беребиз. Ал эми жакшыртуу, же болбосо оңдоо деген сыяктуу өзгөртүүнүн бир нече түрлөрү бар. Кийинки суроо. Кар, жамгыр. Жоопторду издейбиз. Тайгак, жыгылуу. Жооп туура эмес. Тайгак, жыгылууда себеп натыйжа байланышы болуп атат. Үй, чатыр. Жооп туура эмес. Үй, чатыр бул бүтүн бөлүк байланышы болуп атат. Үйдүн бир бөлүгү чатыр, крышасы. Булут, асман. Жооп туура эмес. Бул жерде дагы түр байланышы жок. Жер титирөө, сел. Жооп туура. Кар, жамгыр бул жаан чачынга, аба ырайга тиешелүү экөө тең мисал түрүндө болду. Ошону менен эле бирге кырсыктын эки түрү катары жер титирөө, сел деген жооп туура болду. Бүгүнкү категория мисал же болбосо түрлөр же жалпылык жекелик байланышына жакшылап түшүнгөн болсок, билимдерибизди бышыктоо үчүн төмөндөгү тапшырмаларды аткарабыз. Жалпынын жекелигин тапкыла. Канаттуу демек жалпылык, анын түрлөрү карга, чабалекей, сагызган жана башка. Жаны бар деп ала турган болсок, түлкү, карышкыр, коён, уй, кой деген сыяктуу анын бир нече түрлөрү бар. Спорттун түрлөрү: теннис, волейбол, футбол, баскетбол, күрөш жана башка. Мына ушул тартипте жалпынын жекелигин тапканга аракет жасайбыз. Ал эми кийинки тапшырмабыз тескерисинче бул жекенин жалпысын тапкыла. Бул жерде демек жекелик же түрлөр берилген, алардын бириккен категориясын же жалпылыгын издейбиз. Алма, алча, кара өрүк булар мөмөнүн түрлөрү. Шакек, сөйкө, шуру булар зери жасалгалар. Дептер, клей, калемсап булардын жалпылыгы окуу куралдары.
тарых, алгебра, география. Демек, булардын жалпылыгы илим. Жактыруу, жек көрүү, сүйүү. Булар сезимдин түрлөрү, демек жалпылыгы сезим. Мына ушул тартипте калган тапшырмаларды аткарганга аракет жасайбыз жана жекелик, жалпылык же түрлөр байланышындагы келген тапшырмаларды, тесттик суроолорду адашпай туура табууга машыгабыз. Мына ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Мен сиздер менен коштошмокчумун. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.